Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Азаматсыңар. Балдар, ырга көңүл бургулачы. Жер соорусу ала тоодон таластан, баатыр элим сөз баштаган манастан, Чыңгыз чыкты дүңгүрөтүп ааламды, эмгектерим бүткүл талашкан. Ооба, Чыңгыз Айтматов. Бүгүнкү сабагыбыз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын өтөбүз. Сабактын темасы алгачкы эмгек акым. Сабактын максаты Чыңгыз Айтматовдун алгачкы эмгек акым чыгармасы менен таанышат, маанисин түшүнөт, көркөм окуп мазмунун айтып берет, каармандын мүнөзүн элестетүү менен айтат. Элестетүү жөндөмдүүлүгү, кабыл алуусу, тапкычтыгы өнүгөт. Окуучулар эмгекке, акылдуулукка, билимдүү болууга, башка улуттар арасындагы достукту тарбияланышат. Эмесе балдар, чыгармага көңүл бургула. Бир күнү жайлоодогу эл дүрбүп калды. Элдер жыйналышты. Акыл насаат сураганы чоң энемдин үйүнө келишти. Үйгө келгендер жылкычылар эле. Үйүрдү баштап жүргөн чоң күчтүү айгыр өлүп калыптыр. Айылга чабарман жиберишти. Эртеси чабарман менен бир сары чач орус киши келди. Ал мал доктур эле. Жылкычылар айгырдын эмнеден өлгөнүн түшүндүрө албай жатышты. Айгырдын оозун ачып көрдү. Эч нерсе тапкан жок. Жылкычылар орусча билбейт, айтайын десе тил жетпейт. Менин досторум менен ойноп жүргөм. Чоң энем мени колумдан тартып, "Жүр, улууларга тилмеч болосуң" деп жетелеп жөнөдү. Сары чач орус киши: "Эй, бала, саламатпы?" деди. Мен ага орусча "Здравствуйте" дедим. "Сен мага жардам бергени келдиңби? Абдан акылдуу бала окшойсуң. Карачы, бул чоң аттын өлүп жатканын, муну кантип өлгөнүн мага түшүндүрчү" деди. Топтун арасынан бир аксакал мага: "Уулум, сен бул кишиге биздин тоолордо уулуу чөп өсөрүн, айгыр ошону жеп алып өлүп калганын айт. Биздин жылкылар болсо уулуу чөптү таанып жебейт. Ушинтип айтып түшүндүр" деди. "Биздин бул тоолордо уулуу чөптөр аябай көп. Өзүбүздүн жылкылар чөптүн жытынан тааныйт, жакын жолобойт. Бул ат ошону билбей жеп коюптур" дедим. Мал доктур мага: "Азамат, эми баардыгын түшүндүм. Ошол жерден эле акты жазды. Жылкычылар жазылган баракка кол коюшту. Мал доктурду чоң энемдин боз үйүнө алып барып меймандашты. Козу союлуп, конок кылышты. Бир маалда мени боз үйгө чакырды. Чоң энем төрдө олтуруптур. Улуулардын бири мага майлуу жилик узатты. "Сен аябай зээндүү бала экенсиң. Мынакей, ала кой, сага устукан" деди. Мен сүйүнүп жиликти алдым. Досторум менен бөлүшүп жедим. Мына менин алгачкы эмгек акым. Балдар, мынакей чыгарманы түшүндү деп ойлойм. Сөздүк иш жүргүзөбүз. Тилмеч деген бул котормочу. Кыргыз тилинен орус тилине которуу. Эми балдар, сабагыбызды бышыктап алалы. Мен суроо берейин, ошол суроолорго жооп бергиле. Биринчи, жайлоонун аты эмне үчүн Уусаз деп аталып калган? Экинчи, кичинекей Чыңгыздын чоң энеси эмне үчүн элдин арасына жетелеп келди? Үчүнчү, тилмеч бала орус кишиге жылкычылардын айткандарын орусча которуп түшүндүрүп бере алдыбы? Төртүнчү, алгачкы эмгек акысына ал эмне алды? Балдар, ушуну менен сабагыбызды бышыктадык. Жакшы түшүндү деп ойлойм. Эмесе тапшырма Чыңгыз Айтматовдун Шекер айылы жөнүндө аңгеме жазгыла. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта болгула. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас областына караштуу Кара Буура районунда Шекер айылында туулган. Бул жазуучу Чыңгыз Айтматов көптөгөн чыгармалардын жазган. Ак кеме, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жамила, Кыямат, Кылым карытар бир күн, Эрте жастагы турналар, Тоолор кулаганда, Манас атанын ак кар көк музу. Жазуучунун чыгармалары 170 тилге которулган.